Белек бекчектер менен силерди сыйлайбыз депчи, белек менен адамдын баркы эч качан көтөрүлбөйт. Ал эң негизгиси жан дүйнөсү таза болсо, ошондо ал адамдын жан дүйнөсү көтөрүлөт да. Белек бир эле күндүк ал нерсе. Мисалы үчүн сиздер айтпайсызбы, апам анда улук көрүп мен силерге белегин берем депчи. Ал макул бир күндө ошончолук сыйладыңар, эртеңки күнү мүмкүн белектен башка нерсени кылып коюшуңуздар толук мүмкүн да. Ошондуктан белек менен эч качан кадыр баркты көтөрүүгө болбойт. Ал эми ортодо Анан силерди кантип сыйлаш керек? Мына 8-мартта кантип сыйлаш керек силерди? Мен мисалы үчүн 8-мартта кантип сыйлаш керек силерди? Мен мисалы үчүн белектерди эч качан белекти деле анчалык эме кылбайм. Күтпөйсүңбү? Анда пиво берсиң, 8-мартта эмне берсиң анда? Жок, жан дүйнөсүнөн эң негизгиси таза, анан жакшы сөздөрдөн алса эле мен үчүн ошол эле. Белек эч качан мен үчүн чоң роль деле ойнобойт. Могул жерде канчабыз турабыз? Мисалы үчүн кыз жан дүйнөбүз таза экенин сиздер кантип аныктайсыңар? Мисалы канча бала турабыз? Аныктап билечи, монуку жан дүйнөсү тазараак экен, мунуку кичине кийрек экен деп мындай. Адамды бир көрүп эч качан анын жан дүйнөсүн айта албайсың. Сен мисалы үчүн бир жигит сөз айтканда деле сен дароо аны ооба же жок деп айтууда айта албайсың. Ал бара-бара байкайсың, анын кемчилиги ар бир адамдын ак карасы болот. Ошону баарын чечип бир баягы эмеге келгенден кийин, бир кандай десем, чечимге келгенден кийин ошондо сен ал нерсени сүйүүңдү билдирсең болот. А мен мисалы үчүн сиз айткандай көрө калып эле ооба мен сени сүйөм деп айтыш мен үчүн бул туура эмес деп эсептейм. Эми сиз деген күтүп атасыз бирөөнү, мени же дагы бирөөнү күтөсүз, бирөөнү көрөйүн канча бир айда көрүп өтөсүзбү мындай? Мунун жан дүйнөсү таза экен деп убакыттачы, же 2 айдабы, же 3 айдабы? Биринчи суроо. Канча убакыт керек? Бул биринчи суроо. Экинчиси, анан бир айдан кийин жаманыраак болуп калса кандай кыласыңар? Анан ушинтип эле бутактап кете берет да. Муну тигиндей мындай депчи, ушунун бир дүйнөсү начар болуп калса. Ушунун бир формасын айтып бере аласыңарбы? СССРдын убагында жакшы болчу, же Америкадагысы жакшы, же Аравиядагысы жакшы, кимди, кайсы мамлекетте же кайсы диндегилердики жакшыраак, ошону менен тарбиялансак жакшы болот деп бирөөнү өзүңөр аныктасаңар, ошого жараша бизде мамиле кылат дейт. Силерде дагы мындай туңгуюк болуп атат, бизде да туңгуюк да, ошондо эркектер менен аялдардын ошондо согуш болуп атат. Туура, мына туманда болуп атат деп атат да. Адамдын жан дүйнөсүн сиз айтып атпайсызбы, бир айдын ичинде ал нерсени айтып бере аласызбы депчи. Бир ай эмес, ал нерсени негизи эле адам баласы ар бир убакта ар бир адамга көңүл бүрүп жүрсө, бул нерсе менче туура деп ойлойм. Себеп дегенде баягы адабиятка кайрылсак, Манас 40 чорон бекер алып жүргөн эмес, ал ошол нерсени тарбиялап өстүрүп жүргөн. Бир мен ойлойм, жеке эле бир сүйүп эле аны жолдош катарың эмес, деги эле аны баягы коом катары, аны да коомго тазалыкка жана маданияттыкка үйрөтсөң болот. Сөзсүз эле сүйүү жагы эмес, мен ойлойм ал баягы жан дүйнөсүн эле тазалап, мен ушунун эле жан дүйнөсүн карашым керек. Мен ар бир нерсенин өзүнө көз салып турса, менимче ал деле ашыктык кылбайт деп ойлойм. Себеп дегенде анын алдыга умтулуусу деп эсептейм да. Экинчиден болсо, сиз айтып атпайсызбы, СССРдин убагында деп. Мурунку биздин заманга чейинки негизи аял затын кайна десем абдан басым жасап келишкен, мисалы үчүн. Азыр Кудайга шүгүр го, укуктарыбыз бир. Бирок ар бир инсан бир эле мыйзамга биздин укугубуз тең же мырзалар менен биздин укугубуз тең деп эле баягы атаандаштык эмес, ар бир инсан өзүнүн сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген ой менен, принцип менен жашаса, менимче эки жерде тең атаандаштык болбойт жана мамлекет өнүгөт деген ойдомун. Чоң атаң чоң энеңди кантип базындырып кеткен? Sen айтпайсың да илгери базындырып келген деп. Ошо чоң атаң чоң энеңди кантип базындырып келген? Мисалы күндө сабай бергенби? Же өзү оокат ичип алып туруп сен тияктан ичип аны ары бар деп басынганбы? Кандай болуп басынган? Илгерки тарыхка таянсак, мисалы үчүн шайлоолорго эч кандай аялдарды катыштырган эмес, жана ошондой бийликтер тарапка эч кандай аялды алып келген эмес, бир гана мырзалар гана башкарып келген жигиттер. Азыркы күндө болсо аялдар да башкарып не болуп атат да? Азыр айылдар айымдар башкарганда, биякта менимче ойлойм, баягы айымдагы болгон айымдар мырзаларга караганда жашоо шартты кененирээк түшүнүп, мүмкүн коомчулукка жакшы бир салым кошот деген максат менен кошо мүмкүн.